Mo абактагылар боюнча бүгүн кичине үн кат коелучу. Бүгүн Мелис Аспековдун соту болду. Ассаламу алейкум ниним дейт. Алейкум салам. Акчолтой, сага кайрыла кетейинчи. Баягы өзүңдү деле баягы кандай десем, билесиң да, Телекмат менен ошол сени Садыр Жапаровго ошол Мелис Аспеков киргизбеди беле, костюм шымыңан бери алып берип, мени киргизбестенчи. Бирок бүгүн мен баягы сотуна барсам, нениси чакырган просто. Анан ушундай баягы арыктап да кетиптир, анан баягы 14 күнү калды, 14 күн. Анан ушундай бир суранды. Мелис Аспеков Facebook'tan bir кайрылып турчу деп мындай баягы жаны кейип, баягы бирок мен все-таки баягы жүрөгүм баягы Абдил Сегизбаевди колдосом дагы досум үчүн, ал как менин соседин айылдашым да, мындайча айтканда соседин айылдашым. Анан досум үчүн баягы убагында кандай десем, активист мекенчилердин бири болчу да, баягы митингдерди уюштуруп, ошо Садыр Жапаровдун немесине ушундай немелерди чынынан күйүп, абакка баягы тамагын ташып барып, ушундай бир активный немелерди баягы кылып жүрчү. Эми Алла Тааламдын сыноосу экен, эми ушундай андай сыноону биздин саясатчылардын бардыгына берди, саясатчылардын бардыгына эле берип атат. Жалгыз эле Мелис Аспековго берген жок булнучу. Бирок мен баягы действительно баягы бүгүн баягы ичим ооруп баягы неметтим да, анан өзүмдүн баягы соседни дагы айылыман да болот. Бирок Мелистин мындай да мекенчилер бир ушуну эсиңерге тутуп койгула да, мен убагында кичине баягы Мелис менен кичине неме болгон, тааныш болгон. Эми биз деген жашпыз, биз деген бир соседин айылданбыз, урушасың, достошосуң, табышасың. Анан кайрылууну дагы мындай туура кабыл алгыла, туура кабыл алып, Мелис бир дагы мекенчилерге жаман ою жок болчу. Бир дагы мисалы Садыр Жапаровго баягы мен эсимде баягы жакшы жерлери реакция, жок реакция эмес, чек ара боюнча бир митинг кылганда ушинтип Мелис келип эметип калды. Кандай дейсиңер активисттер, жөкө кандай дейсиң? Садыр Жапаров тууралуу, Садыр байкем тууралуу бир митинг кылбайлыбы деп мен албетте давай дедим, албетте турган иш дедим. Анан могу жанагы МПОштик азыр МПОдо жүрөт, Улан деген бир активист бала бар. Ошол баш тартты сразу. Жок, Садырыңды эстетпе деп. Көп активисттер баш тартып койгон, менден башкасын. Анан дагы бир активный жери 2 мартта. 2 мартта Мелис Аспеков мени 12 жолгалы жөкө жолгалы ушундай бир срочный жумуштар бар деп 2 марттын астында ушу митинг болот, Садыр Жапаровду баягы чыгарыш керек дегенде Мелис баягы өзү дагы соц тармакты жакшы өздөштүргөн. Ары бери тиягына чыгат, биягына чыгат, мага чыгат. Анан 12 микрорайонго чакырды. Мен үйүм ошол жакта, кел жөкө депчи. Бирок ушундай баягы чын дили менен берилген, ошон үчүн мен ал досумдун баягы урушкан тыймуларын баарын, күнөөнүн баарын бири-бириздикин кечиребиз. Бирок мекенчилдер, сиздер дагы мынакей азыр карап атасыздар. Душман, андан жаман душмандар мисалы абактан чыгып атышат да, андан жаман душмандар чыгып атышат. Даже ошол эле Садыр Жапаровду 3,5 жыл камаган, 3 жыл, 6 айды мейли кимге алып коелу? Атамбаевдарга. Андан калган 3 жылын мына Асылбек Жээнбеков кармап жаткан Садыр Жапаровду. Ошол киши деле чыгып атат, ошону көрүп деле Мелис үчүн, Мелистин кылган иштерин силер деле билесиңер мекенчилдер.
силер деле мисалы мен Абдил Сегизбаевди колдосом дагы просто баягы бүгүн ошол Facebook'tan кайрылып турчу дегенинен мен силерге кайрылып жатам. Себеби Мелис силер менен жүргөн. Мекенчилдер, силер баягы сынды баягы Рекскини этпейсиз. Мелис меме урушса дагы силер менен урушкан эмес. Анан мындай кылган тигиндей ал бир күн дагы Мелис кызматта иштеген эмес. Бир күн дагы Мелис кызматта иштеген эмес. Бергендер бирөө балким выбор алдында эми ушундай неме болот да, выбор алдында агитация учуру мен тигил жакты башкарайын, мен бул жакты башкарайын. Анан жана ортомчу күчтөр бар дегендей көчүк жалаган, алар келип баягы биреме бергендер, бирок ал мамлекеттин акчасына кол салган жок, бирөөдөн коррупциялык иш кылган жок дегендей ошондой баягы неме кылды. Аны баягы таптакыр эле мынакей мен билгенден где-то 8 январь же 9 январь кетти Мелис абакка. Онунда Садыр Абабович президент болуп келди. Бир разница 1-2 күндө уже ушундай тагдыр чечилип калды. Балким баягы обстановка кичине башкачараак болот беле дегендей. Бирок ар бир мекенчилерге ушундай кандай десем, мага лично мына мен штабына барганда могу Лагвиненкодо мага $100 берген ар бир мекенчилерге ушинтип угуп калам, $100, $200 ушинтип мындай аябайт, мындай бир эме бир уюштурма бир жерлери да бар да, кафеге бир уюштурма мисалы ушундай бир жерлер бар. Аны сиздер дагы мисалы Гүлзат эже айтып келет, Рыскүл эже айтып келет. Бирок баягы бүгүнкү күнү баягы Садыр Жапаровтан баягы корком дебестен, неметем дебестен, даже соц тармактан кайрылбасаңар деле кирип барып даже приемныйга мына Кытайдан эртең бир күнү келет, няхау деп эле келип калат го дейм. Няхау деп эле келип калса эгер Садыр Абабович кирип кабыл алам дептир мекенчилерди. Мен дагы кичине баягы ашатып жибергем өткөндө баягы. Эми ал тууралуу дагы мен дагы кечирим сурайм, бирок ошол кирип бир сүйлөшүп көргүлө, мына 14 соту болот. 14 кирип ой пикириңерди деле айтып көргүлө, ошондо деле баягы ал адамдын баягы жүрөгү жылып каларбы дейм да. Так, азыр мекенчилдер жок, азыр зомбилерге Дашков коррупционерлер периште көрүнөт. Дашков таекесиз. Мынайда просто ар бир кишинин бул абак оюнчук эмес. Анан абакта Мелис менен эле Абдил Сегизбаев рекорд койду да. Көп убакытты сосуп кармалып жаткан Атамбаев үчөө экен да. Эми Атамбаев баягы 47-де баягы немете отурат, 47-чи зона билесиздер, ал дагы уже жоюлганы кетип атат, башка жакка кетип атат 48-чи. Азыр биз кичине эфирде мындай жай немет туралы, анан может акырындап катуулап кетет. Атамбаев баягы Сооронбай учурунан бери жатат, бирок аныкы түрмө билесиздер, 47 мо 4-чү больницанын астында. Мелис Аспеков, Абдил Сегизбаев, алар тозокто, мындайча айтканда тозок. Бул СИЗО докот, бул түрмө, бул тиги дүйнөнүн почти тозогу. Ал жерден күн көрбөйсүң, неметпейсиң. Мен бүгүн дагы келинчегин дагы биринчи бет көрдүм. Мен яра карындашын деле көрүп жүрөм. Ошол туугандар, мекенчилдер ошону баягы туура кабыл алып, менин эң негизгиси мынакей караса жас келатат да, мына жас келатат. Бирок ошол эле убакта мынакей Курсан Асанов 1 эмес 2 ирет камалып чыкты, Алмазы чыкты.
Жеңиш Молдокматова чыкты, Жеңиш Молдокматова. Кыскасы Темир Сари, кыскасы баягы чекесинен баягы чыгып келатат да, бирок булар кийинки камалгандар болот атпайбы? Кийинки да. Негизи баягы биринчиден башташ керек болчу да. Мындай Атамбаев, Мелис Аспеков, Абдил Сегизбаев дегендейчи. Анан кечиримдүү болуш керек. Кечиримдүү болуш керек да. Эми бул жерде баягы обстановкабыз биздин стабилдүүлүктү баягы орноштуруш үчүн эң негизгиси ошолордон баягы кандай десем, бир өч алуу эмес, эме эмес, бир жакшы бир эмеге келиш керек да баягы. Эми алардын тарапташтары деле кайрылып атат, неметип атат. Мага ким жооп бере алат дейт. Дашков ооруп жатат деп үйүнө чыкты дейт. Мелис операция болду, чыгарбай жатат. Эмнеге жооп күтөм акылдуулардан дейт. Дашков ооруп жатат деп үйүнө чыкты. Дашков ооруп жатат деп. Дашков, мына Дашков тууралуу айта кетейин. Дашков деп калды, эстетип калды. Дашков, ушул видеолорду туугандар бөлүшүп коңуздар. Дашков бул 500 миллион, почти жарым миллиард менен кетти да. Жарым миллиард сом менен кетти. Мо Мелис Аспеков, Абдил Сегизбаевтар булар эч кандай кызматта, мисалы Абдил Сегизбаев баксак, коросундагы жанагы кой таштаган өбөмен кетсе, Мелис Аспеков бир күн иштебей кетти да, бир да күн иштеген жок. Ал иштерин мен киргише албайм да, ал далилденген деле жок деп бирок ойлойм, бирок 500 миллион менен Дашков чыгып кеттир. 500 миллион, почти жарым миллиард сом менен Дашков чыгып кеттир, жарым миллиард сом менен. Анан Аспековду деле баягы анча баягы кыйнабай, убагында айтып атпайбы, Европадан Садыр Жапаров менен Аспеков Куран менен кармашып кол алышыптыр да. Эми Куранды бизде негизи мен кармабайм, бирөөгө да карматкым да келбейт Куранды. Себеби бул оюнчук эмес да. Бирок ушинтип кол алышыптыр мурун. Бирок ошол эгерде чын болсо, Садырова ошол шарттарды негизи баягы аткарыш керек да, аткарыш керек. Кандайдыр эмесин эмне кылса дагы аткарыш керек. Себеби биз бияктан көрүп атабыз, абакта кандай гана кишилер чыгып неметип жатат абактан. Мынакей Садырованын бир штабы бар болчу, билесиздер, кайсыл бир чет өлкөдөн келатканда Абдил Сегизбаев чыкпай эле койсун дейт. Ал баарын камап жаткан күндө Садыровага бир күнү болбосо бир күнү баягы кыйынчылык жаралып калат да. Анан мен Абдил Сегизбаев менен мен өз ара эмем бар, между собой баягы немем бар. Мен аны баарын түшүндүрүп бергем тиги жактагыларга. Эжемдин классташы, өкүл атам да болуп калышы мүмкүн дегендейчи. Анан ортобузда бир жакшы кылып берген иштери бар. Анан ал азыр кичинекей момундай кыздары, кичинекей момундай балдары ыйлап алны бир жылдан бери баягы көрүп элек да. Же алар митингге чыга албайт, же митингге кыла албайт. Кыскасы баягы ыйлап эле жатышат да. Анан баягы жаның кейит экен, действительночы, баягы жаның кейит экен. Анан мен өзүм кол сунуп атсам, алар же жооп беришпейт. Анан баягы кичине баягы кайрылып коеюн деп баягы чечтим да. Мен жана Аспеков тууралуу кайсы жерге жеттим эле? Так. Садырова Европадан келатканда, советский горки ВФА центрди билесиңер. Ошо ВФА центрдин үстүндө Медеровага жетпей ортодо бир кичинекей жол бар, Дружба деген, улица Дружба. Ошол жерде бир
бир комната эле да, мындай ушундай. Ошол жерде Ороз айым, ушул Мелис Аспеков, ал убакта эми баягы жашыраак болчу дегендей да, баягы Садыр ал убакта жаңы жакшы аябай мындай кыйын депутат болуп, баягы ата журттан өтүп, аябай тимеле немесин көрсөтүп, аябай неметип жүрчү да. Аябай ошол убакта ошол эменин штабын ачып неметип келгиле дегенде мен дагы баргам ал убакта. Эми ал убакта баягы ГКМБ билесиздер да, ошол убакта баягы неме көрсөтүп, ошол штабтардын жабылуусун баягы талап кылып, ушундайларды көрсөтүп баягы неметкен да. Анан эң негизгиси ошол убактарда Мелиске баягы ал активный катышкандан Мелис эң биринчи негизи Садыр Абаң үчүн анан ошол курмандыкка чалынган. Билбейм канча, жета бир айдай жаттыбы абакта, билбейм, точно билбейм, бирок ошол Садыр Аба үчүн биринчи жолу камалып берген да, ошол билем да, эсимде, бир чала була эсимде камалганда, ошол штабты ачып ушундай активно баягы катышып неметкен үчүн куугунтукталынган да Садыр Аба үчүн. Бирок ошол баягы күндөрдү эстеш керек. Миң жаман күнүңдү дагы неметсең дагы баягы жаманды мондайынан чыгарып туруп, жаманды унутуп туруп, жакшыны эстесең, кайра сага Алла таалам 2 эсе, 3 эсе ушундай Садыр Аба 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе берет. Башка жагынан болсо дагы, башка жагын, жаман жагыңызды унутуп туруп, жакшы жактарын кылып салсаңыз, Алла тааламдан башка жакшы нерселерди баягы аласыз деп мен жакшы бир стабилдүүлүк орнойбу бар ким дегендей баягы ушундай бир нерселерди алса, ошон үчүн баягы ошол Аспеков, Абдил Сегизбаев, Атамбаевди деле мисалы анын эми доору деле бүттү, Атамбаевдин эптеп баягы кой ташта баягы неметип. Себеби бул жакта карабайсызбы? Мынакей Мадумаровду мына көрдүңөр, суу деп атканда, мойдоп аткан суу момундай агат десем сууну. Булар айтып атышат, Садырлар, молондой агат депчи. Мынандай агат деп аткан. Суу 5 күн мынакей мыйзамдарын асылып баштаган, Садыр Абаңдын мыйзамдарын асылып баштаган. 5 күндөн кийин 5-нчи күнү сууну төбөсүнө агыскандан кийин, Мадумаровдун төбөсүнө сууну агыскандан кийин сууну кайра момдайынан өзү агысты да, кой деди, мыйзамыңа мен сени тийишпесем болду, самый главный сенин мыйзамыңа тийишпейм. А так, как сагызган эс сагызган сүйлөй берем. Болду, жым. Жым болдубу, жым болду. Кийинки мына Текебаев кандидатын коятпады эле. Мына кийинки президенттикке мына дайынданып президент деп момдай тимеле уже чет жакасын чыгарып атканда өткөндө эмне болду? ОДКБны укканда айланайын, ОДКБны укканда мынакей фыр койдубу Германияга. Муну мурдун эле берилген мындай пост, мурун эле берилген Текебаевга Германияга посол болуш үчүн. Эми ойлоңуздар. Аша тарапты сыктыбы Текебаев? Эмпочтикти сыкты, сол чөнтөгүн, оң чөнтөгүн толтурду дагы фыр коюп кетти жактан. Бүт мынакей штабын калтырды. Фыр коюп кетти. Мына силердин ишенген адамдарыңар баягы эле карапайым баягы эл эле калдык да. Ишенген мондай чоң мондай мен деген саясатчылар мына ушундай немелерди баягы кылды. Дагы ким? Калбаматов клеткада отуруп, не деп атты эле клеткада отуруп. Элим мен до конца алышам деп. Эгерде силер элим силер эле таштап кетпесеңер депчи, мойтуп тимеле клеткада мойтотпады эле, мойтупчу. Кана ошо Калмаматов эмне болду? Тизеледи го Садыр Абаңга. Тизеледи тимелечи, тизеледи болду.
Экинчи садыр деген сөз Осман чыкса тилимди кесипчи да болду дебди. Тилимди кесипчи да. Сүйүлөр бүт сүпет болбоду мына текке мадум. Текең мадум дегим калмамады. Бүт сүйүлөр сүпет болуп эле жатып калды. Курсан Асанов мына кече эмне деди? Андай куугунтукту кой дейди. Ой мен кечиримдимин го дейт. Ой. Өткөндө 2 жол камалды, 2 жол. Бирок анын мээнети бар. Действительно мынакей 5-inde мен советский Кийскийде мына элди тосуп ошентен кармап калдык. Ал Белинский чүйдө филармониянын жаны Белинский чүйдө элди кармап турду. Мен советский Кийскийде. Эгерде ушул эки тарап качып эле баягы неметкенде, даң-дуң болуп качып жайылып кеткенде бүттө Сокең отурмак азычы. Ошентен баягы адамдын баягы бир жакшы жери бар экен, ошол Курсан Асанов ошол жерде баягы качпагыла тийиби деп. Анан жалгыз ошо Курсан Асанов до конца болгон жок, где-то 1:20га чейин эле болду да, 1:20. 2:40 уже ак үйгө кирдик. До конца мына могу ким турду? Сурабалдиева, аял болсо дагы. Аял болсо дагы ошол турду Сурабалдиевачы. Мына ошол кичине баягы неме экен деп койдум да мен. Мындай эркек экен, аял болсо дагы баягы эркек экен деп койдум. Ошол себебинен мен баягы ошону айтсаң Мелисти чыгарып койсоң болот эле дейт. Мелистин сотуна Гүлзат эже мына айтып атпаймынбы? Бүгүн бардым. Мелис ушундай бир неме кылды. 14-ü мынакей 14-üne калды немелери. Дагы экинчиси. Мелисте айтып атам, ошо Мелис өзү бүгүн суранды, кыйналып, ушундай арыктап кетиптир кичине мен баягы көз карашымча. Анан абак дегендейчи. Анан мен ошону видеону муну баштан аягына чейин көрсөңүз, ошо Мелис жөнүндө айтып келатам. Ошо все-таки баягы урушсаң деле дос болосуң. Менин ал соседине айылыман болот. Экөөбүз тең жашпыз дегендей. Bir жылкыбыз. Анан кичине боруң ачыйт экен. Ошону айтып атам, мекенчилдер анан кирип ошо Садырабаңга кичине Мелистин жамандык жагын силер көргөн эмессиңер. Силер Мелистин жаман жагын көргөн эмессиңер. Ушуну силер кирип айткыла деп Садырабаңга деп айтып атат. Менде ким мыйды? Санжарбек Тилеков дейт. Сен точно. Жок. Каяна кеттим. Садырабаң чечпейт. Садырабаң чечпейт дейт. А могу чыгып аткандын баарын ким чечип атат анан Садырабаң чечпегенде? Садырабаңга бир эле звонок да азыр, бир эле. Лё. Мелисти чыгарып коюң деп. Бакай эмне болду? Бакайды деле зулушуп киргизүрбөдү. Садырабаңга чыкканда ордунан эле чечилип атат го. Кандай чечпейт? Равшан Шералиев чечпейт. Еще как чечет. Ошо туугандар, могу абактагы небелер тууралуу баягы кичине болсо дагы баягы кайрыла кеттим. Мындай нерсени ар ким эмелерге баягы каалабайлы дегендей, бул жамандык баягы ар бирөөбүздүн башыбызда болот экен. Действительно баягы болот экен. Абдил мырза, мынакей Абдил Сегизбаев канча болду мисалы жатканына? 25. Азыркы жаңы мыйзамдар боюнча 1 жылдан кийин негизи чыгыш керек. 25 январда Абдил Сегизбаевке почти 1 жылдан ашты. Февралда бүгүн 4-ü 1 жылдан ашты уже. Просто баягы балдары, кыздары жаш экен, неме экен. Мен просто баягы теманы абак тууралуу чыгарып атам да. Абак тууралуу болуп атат.
бүгүнкү тема абак тууралуу. Бардыгына бирдей мамиле көрүш керек, бардыгына бирдей немени шарттарды түзүп бериш керек. Бирин чыгарып, бирин чыгарбай, бирин чыгарып, бирин чыгарбай эмес. Чыгарса барын чыгарыш керек, камаса барын камаш керек дегендейчи. Просто күйбөгөн жериң баягы күйүп кетет экен да, күйүп кетет экен. Дагы эмне тууралуу сурооңуздар болсо, мынау жерге неме калтыргыла комментария. Ошо туугандар, могу немени баягы көрсөңөр туура таразалап бөлүшүп коюңуздар.